Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Dostlar, biz hazır Bazargorgon şaharında turabız. Bazargorgon şahar bolup kalgan bilesizler. Bazargorgon şaharının uşul Borborduk jagındagı çöp satılçu burçta turabız dostlar. Çöp abdan kımbat. Pirestin tüktörü bir 300 somdun tiyak beyak aylanasında bolup jatat. Men özüme bugün daha çöp kerek ele ошол сурап. Men hazır bir Suzaktın Kögart деген өрөөнүндө жашаган bir fermer байкен менен сүйлөштүм. Эмне себептен çöp кымбат болуп жатат? Чын эле ушундай çöp жокпу деп. Чынын айтканда çöp жок, болбой калды. А бирок быйыл дыйкандар çöптү былтыркыга караганда 2 эсе көп айдашкан дейт да. Мындай теориялык жактан алганда башкада деле çöp жетиш керек да малдарга. А бирок çöптүн кымбаттаганынын себеби ортодон жанагы тыйыны көп, акчасын аяка бияка иштетүүнү көздөгөн ортомчулар көп экен да. Мына ошондой ортомчулар жасалма түрдө бул пресс чөп 200дөн башталган дейт, азыр болсо 300гө чейин. Мына ошондой ортомчулардын айынан мына азыр көрүп турасыздар. Алар көп миң пресстерди алып туруп басып коюшкан дейт. Качан кымбаттаганда сатабыз деп жасалма дефицитти мына ошолор түзүп ошолор жасап жатышат экен да. Эми биздин жанагы антимонополия деген кызмат мындай жеке адамдарга булардын же документи жок, жөнөкөй серий кардиналдарда буларчы алып туруп же болбосо жөнөкөй бир орточо адамдар деле атайын ушул чөптү алып чөптү сатуу максаты менен чайкоочулук кылып ушундай нерселер мына ошол жөнөкөй дыйкандарга аябай зыянын тийгизип ушундай болуп жатат да. Мына достор, азыр барып çöптүн баасы канча экендигин сурайбыз. Биз менен болуңуздар. Биз Базаргоргондо турабыз. Мына Базаргоргондун акыбалы ушундай достор. Көчөлөрү начар, шаар болгону менен эми мына өнүгүп калса жеп эмес. Мондай базардын ичинде дагы санитария жактан да начар, аябай акырындан өнүгүп келе жатабыз. Эми достор, биз дагы сыймыктана турган шаар болуп калаттыр. Азыр биз ушул çöp press satkандардан сурайлычы канча сомдон экен. Мындай пресстер экен. Ассалам алейкум. Бул беде пресс экен. Ушундай биринчи орумдун пресстери. Мындай пресс бар экен. Беде канча болуп? Kança deyт? Могу пресsti, жакшы пресс экен. Сатылышы 330 деп атат достор. 300 дагы эмес, 290 дагы эмес. 300. Мына пресстер деле ошондойбу? Баары бирби баасы? Канча? Мыночу? 340. Достор, мына пресс биздин алдыбызда бузулбай турган 330 дейт, ал эми тиги мындан да кичине жашылыраагы 340 дейт. Ушундай болуп жатыр. Ал эми бизде жанагындай мал баккандар саман менен. Саман пресс канча экен? Ассаламу алейкум. Саман пресс канча болуп атат? 200дөн. Жакшы. Кеми канча боло турган жери? 190. Урматтуу көрөрмандар, мына самандан жасалган. Беде 300. Кайсы силердин бедеңер кайсы? 300 сомдук. 300 сомдук беде кайсы? Кана кайсы? Мынабы? Каяктын бедеси бул эми? Акмандыкы? Экинчи орунда бул, Акмандын экинчи орун бедеси өзүбүздүн Акмандын 300 сомдон деп жатат. Тиякта 340-330 деди эле алар. Кичине кымбат айткан экен. Мына достор, биздин кайсы? Мына. Биринчидеги портер 280 дейт достор. Мен булардын телефондорун алган жокмун, анткени кимге керек болсо ушул Базаргоргондун базарына келсеңиздер алып кетсе болот достор. Ошол беде базар ушундай экен. Кымбатчылык достор. Негизи эле мен бүгүн ушул фермер байке менен сүйлөшүп отурсам айтат, беде
Ушинтип алып кымбат жасалма кымбат болуп кетти баалар. Мына мисалы үчүн сабыз 300 сом болуп атат. Беде 300 сом болуп атат. Сабыз 300 дейм да кечиресиз. Сабыз 100 сом, бедеси 300 сом. Бул мындай реалдуу баалар эмес. Теги фермер байке айтат, ошондуктан азыр мындан көрө жем ала турган болсо, ушул чөптүн баасына жем деле алып туруп, малды жем менен жемдеп деле чыкса болот дегенде мен былтыр ошентип жемдеп эле чыкканмын деп атат да. Анан бирок андай деген менен жем дагы кыйын кымбаттап кетти да быйылчы. Арпа эле былтыр 6-7 сомдук арпалар быйыл 20 деп жатышат. Мен өзүм точно арпаны билген жокмун. Азыр ошол жака дагы дандарга дагы өтүп көрөбүз достор. Эфирден чыкпай туруңуздар. Урматтуу көрөрмандар, азыр биз ушул чөп сатылган жактан биз азыр дан сатылган жака өтүп бара жатабыз. Азыр Базар Оргондун Борбордук базарынын ортосу менен өтөбүз. Дан сатылган жакта, ушу дан эгиндери сатылган жакка өтөбүз. Мына азыр биз Базар Оргондун базарында мына аябай тыгылган бүт адам басып өтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Гилястын чакасы канча болуп атат? 500? Вишня гилястардын чакасы 500 сомдон болуп жатыптыр достор. Өрүк шабдалы 70 сом дейт. Алма 50 сом. Мына ушундай базар экен. Аябай адам көп. Бул жерде ушул суббота воскресенье эле эмес, жуманын ар бир күнүндө базар болгондо ушундай. Кудай сактасын, эгерде бир пожар боло турган болсо, buncha адамдар каяка качат. Мындай санитариялык жакта мына базаркомдор ушундай базарда иштегендерден акча алып, акча жасаганды билишет. Ал эми элдер үчүн бир шарт түзүп, мына жолдору бутун кирип кетсе бутун сынат берди. Ушундай негизинен акча алганды эле билишет. Ушул элдерге шарт түзүп берүү деген жок бул жерде. Мына азыр биз ушул Базар Оргондун базарынан дан саткан жака өтүп бара жатабыз достор. Мына силерге бир аз базарды көрсөтүп коеюн. Ушундай Базар Оргондун базары. Азыр биз оң жака бурулабыз. Анан ушак менен өтүп кетебиз достор. Ет канча болуп атат ет? 460 экен малдын эти. Башка жактан суроонун кажети деле жок, бардыгы эле ушундай бирдей болот. Мындай ет базар. Биз достор Базар Оргондун базарында жүрөбүз. Азыр дан саткан жака өтүп бара жатабыз, базарды аралап. Мына ушундай шарт жок жерде туруп соода кылышат. Бул жерде место алуу, акча төлөп, абдан кымбат Базар Оргондун базарында. Бишкектин базарынан да кымбат деп калышат да билгендер. Ал эми шарт болсо ушундай жок. Кыйынчылыкта соодагерлер кыйынчылыкта иштешет. Мына биз азыр дан саткан жака өтүп бара жатабыз. Жолдо картошка, сабыз, пияздар бар. Аларды дагы сурап өтөбүз достор. Бадыраң 20 сом экен. Баклажан 20 дейт. О, сабыздар турат. Сабыздар канча болуп кетти сабыздар? 90. Кызылычы? 100. Бул арзандабаптыр да дагы деле. Я. 10 сом түшүп 90 сом болгон ушул арзандаганыбы? 10 сомго арзандап калыптыр, 90 сом болуп. Келип сабыз алып кеткиле. Бияқта тартып коеюнбу? Мына эжем тартайынчы. Кана сизде сабызыңыз канча болуп атат?
890 ecem görsötüp koyayım. Salam aytıp koyuңuz eje görүүчүлөргө. Ecem настроениесі жакшы экен, содаңыз жүрсүн эже. О, сонун картошкаларыңыз канчадан? 40 сомдон, 35 сомдон, 100 сомго 3 килодон. Бул каяктан чыккан картошка? Мультфильмдегидей сонун го. Базар болгондук өзүбүздүкү. Тоо жактан келди же, ошол жерден. Сонун картошкалар экен. 40 сом дедиңиз, а моолар? 35, 100 сомго 3 кило. 100 сом 3 кило. Өзүң арзан дедиңби? 890 болуп калыптыр, арзандап аптыр. 90. Урматтуу көрөрмандар, азыр мына базар болгон ушул базардагы бул точкадан бааларды сурайлычы. Ну, майларыңыз канчадан? Канча литр муш? 5 литр толук российский майлар. Канча ошол? 750 сомдон. 750. Носучу жанда, бул пактабы? Бул пахта. 5 деп 4 деп сатабыз, 4-тün айланасында чыгат да. Канча сом? 600 сомдон. Илгери биз пактамайды тамак кылганда муну дак кылып баягындай түтүн чыгарып, азыр ошондой кылабы же бул тазаланган? Ошондой кылат, бирөкелер кандай ачуусун кетишти билбестен куюп эле эмне кылат да. Билбей, унутуп калды да, илгери биз ошондой. Мурдалары эми пияздар ачуу болот эле. Ооба. Эки бөлтүп бир салса, эмнеси ачуусу кетип калат эле да. Муну иштеткенди билбей кыйналып атат деңиз. Ооба. Нокоттор канчадан? Бизде 80 сомдон кайракы. түштүктө ушундай да нокоттор бар, ал эми түндүк жакта муну лоя дегендерчи, Маш дегенде 130дан болот. 130. Кум шекер канча болуп атат? Азыр сезон Шекер 65тен сатып атабыз. 65тен, кымбат да былтыркыга караганда. Былтыркыга караганда кымбат. Дагы 70тен 65ке түшүп калды. Ошондой. Күрүчтөр барбы сизде? Күрүчтөр бар. Күрүчтөр 50 айланасында. Мустакылдар 50. Квас барбы? А? Квас. 3 литровкабы? Бар, а? Канчадан? 55тен. Квас 55 сомдон экен достор. Мондай чайлар бар экен азыр. Чайларды сурайбыз канчадан экенин килограммын. Şu негизи бизде базар болгондон эми ладно чайларды анан сурайбыз достор. Биз кеттик, анда дальше жөнөдүк. Азыр Дам базарга өтөбүз. Урматтуу көрөрмандар, биз мына чөп базар жактан Дам базар жакка азыр өтүп бара жатабыз. Бул жерде помидор, жүзүм, алма бүт нерселер бар экен. Помидорлор кичине арзандап калыптыр, 100 сомго 3 килограмм болуп, 50 сомдон болуп атты эле. Албетте жакын арада помидор пышат. Шабдалы канчадан болуп атат? 80 сом, 70 сом. 80-70. Болгарскийчи? Болгарский арзандаптыр. Алмачы, алма каяктыкы бул? Каердики? Алма 90-70 ушундай болуп жатыптыр достор. Биз болсо Дам базар жака бара жатабыз. Достор, мына бул жерде аксакал комуз сатат экен. Азыр өзүнө сүйлөшүп. Аксакал, ассаламу алейкум. Комузуңуз канча сом? Komuz 1000 som. Şu кичинекей комуз. Ооба. Өрүк komuz. Чоң заказга дагы жасап бересизби? Zakazga ham jasap beramiz. Телефонуңузду айтып коесузбу? Aytib qo'ying. 777 менен 17 89 89. 17 89 89 0777 менен. Атыңыз ким аксакал? Atım Bayış. Байыш. Кайсы жерден болсо? Kotkor ayından. Коткор айылынан Байыш деген аксакал экен. Каалаганыңардай кылып жыгачты өзүңүз табасызбы? Özüm tamam. Өзү. Канча сом болот өрүк комуздун жакшылары? Жақшылары 6-7 min болады. 6-7 миң болот, а? Заказ кылып Россия болобу, Кыргызстандын любой точкасына болады. гарантия бересиз комуздун сапатына. Sapatına garantiya. Mısırda kiçinesinden başlap hiç çoğuna şeyin çağır veriyorum. Puluna жараша. Жакшы, жакшы. Ишиңизге ийгилик болсун, баары жакшы болсун. Мынакей биз жолдо баратып комузду дагы таап алдык. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр буудай жака жетейин деп калдык. Капусталар сонун экен, чоң-чоң. Чоң-чоң капусталар канчадан экен? 50 сом экен. Штука 50 сомдон, Капуста арзан экен, Баклажан килограммы канча болуп атат? 20. Баклажанын килограммы 20дан экен, достор. Азыр мына дандарды сурайлычы. Дан эгиндеринин базарына келип калдык. Дан эгиндер только ушул жерде сатылабы же башка жакта дагы барбы? Şu yerden satılır. Ошол жерде эле. Но сулуу экен, Ne arpa abi? Арпабы бул? Arpa.
Ha, suluk okşap. Sen Şiş. hali ötkende sen çarptırdın malasın. Oo, kudda oşo da işte. Kança hazır? Arpa kança olur da? Arpa cıyırmasın. 20 son. Bultur 6-7 son boç ha? Yok ey. Kança boç? 12 son bu. 12? Ha, Malda çiğde 12 son boç. bu malda. No, buğdayçı kançadan? Buğday 25 ton. Buğday 20. Buğday kança boç ece bultur? Bultur buğday 20 boç. Ha, biraz ele kımbat tattıran da. Biraz emez. Dedelerle kımbatlar 18 20 de bultur. Ha, hem Savizge qaraganda salıştırmalı. Aldın vaktini de. Vaqtılуу degeningиz менен арзандап айтат го же 10 сом эми түшүптүр. Arzandaydı. Но жүгөрү канча болуп атат меке? 20 26 son. сом. Былтыр канча болчу эже? Bultur bu malda 15 ton. Bence topla 20 son boç. 20 сом. Pişirekte. Ha, пышканда арзандайт эже. Арзанчылык эле болсунчу. Дагы мына жармага бул буудайдыкыбы эмне? Буудайдын талкан 60 сом экен. Bultur buğday ile. Жентек талкан дейт. Угут дегениңиз эмне болчу эле жан? Bozoğu. Ha, bozogу. Ha, dayar açtı eкен да. Баягындай эме кылып отурбайлы. Aka 20. Урматтуу көрөрмандар, мына дан эгиндеринин базары ушундай экен азыр. Эженин телефонун алып коелу. Мына негизи базар коргондун дан базары ушул жерде, достор, ушундай. Тетиги сайдын боюнан келсеңиздер, ушул жерден табасыздар. Бул эженин телефонун алайын десем, такыр эле бошобой койду. Эже могу шактар канчадан чөжөлөргө? 35'ten. Ну, жүгөрү экен, а? O vardı. Ya, barle жүгөрү. Майда Просто размeri. эң жаш чөжөлөргө муну экен, а? Sen açkangadın al. 1 aylık. Бар эле 23'тен бе? 35. Ha, 35. Makyaj 26 oldu kaldı. 26. Нонуңуз эмне бул? Bu da şu 4. razmerde. Ha, 4 размери менен чыгат экен да бул. Deniz. Mahkem var. Kaç var? Бул жүгөрлөрдүн баары эле 26дан бе, канчадан сиздики? 26, 25 болады. Телефонуңузду айтып коюң эми бир сурагандар үчүн. 72 менен. 0772 Koyarım. 72, 25, 25 85, 85 32. 25 85 32 ушул эжеден номерин сурасаңыздар айтып берет. Мына жүгөрлөрдү алып жатат.